Assalamu alaikum урматтуу биздин көрүүчүлөр. Буга чейин эсиңиздерде болсо биз дал ушундай башталышы облицовка панелдер жөнүндө маалымат бергенбиз. Мына бүгүн биз ошол облицовка панелдердин үйдүн дубалына катырылган түрүндөгүсүн сиздерге көрсөтүп, түшүндүрүп бермекчибиз. Андыктан видеонун аягына чейин бизден алыстабай чогуу болуп туруңуздар. Биз алдыда баштайбыз. Мен тапканда дал ушундай боз түсте болчу, азыр боелгон эң мындай болуп турат. Негизи бул кандай катырылат, кандай даярдалат үйгө иштеткен деп. Катырганда мындай кылат. Келип мына бурчекечи коюп баштаганда мына жеринен кыркып салсаң болот. Анан мынаулар карниздери. Мына карниздери отдельный болот. 60 сантиметрликтен. Мынаны катыргандан кийин сыртынан буну катырып коет. Катырганда мына жерлеринде мына жерин көрдүңбү? 4 жеринен катырылат бир панель. Ушул жерден кофейный сверло менен тешип туруп, стенага чопикти тыгып туруп, бур менен тешип туруп, чопикти тыгып туруп, анан бул жерине саморез менен катырып коет. Стенанын бардык түрүнө боло берет. Паксага дагы, камкышка дагы, только шубалган болуш керек стена. Шубалган болуш керек, и стена тегиз болуш керек. Анан кийин өтө эле кыйшык болсо, шубабаймын десе, рейка отургузса дагы болот. Стенанын бардык түрүнө отургузса болот да. Бул жерде биз 3 түрүн көрүп турабыз, 4 түрүн. Бунусу башка түрдөгүсү, мунусу негизги дубал. А буларчы? Булар терезенин четине кое турган обрамлениялар. Бул дагы бийиктиги 60 сантиметр болот. Бунун стенасын айтайлычы сразу эле. Бунун 60 сантиметрлик бир үчтүгү 80 сом. Мунаныкы дагы карниздик 60 сантиметрлик бир үчтүгү 200 сом болот. 200 сом. Мунаныкы 80 сом болот, терезеники. Бурчектики 200 сом болот. Анан бунун квадрат метри основной панелдики, мына основной панелдик. Квадрат метр 650 сом. Мынау фундаменттики дагы ушудан жасалган. Просто формасы башка. Ташка окшогон. Таш имитациясында жасалган. А бул басычы? Бунун дагы баасы основной панелдин эле баасында 650 сом квадрат метри. Только мынау үйдүн терезенин четиндеги, анан мына үйдүн бурчектери бул үчтүсүн сатылат. А мунун размери кандай чыгат сокольный часть? Сокольный часть мына боелбогон жагын көрсөтөйлүчү. Мына ушул бир үчтүк панель. Мына жерден экен 50-50 размери. 4 үчтүгү 1 квадрат чыгат бунукучу. Мына уланган жерлери мынандай катыргандан кийин мына чопиктери көрүнүп турат. Эмнелерин жамайт дагы, уланган жерлерин дагы жамап чыгып мынандай кылып. Анан краска чачып койгондо мынандай болуп калат. Билинбей калат. Мынандай болуп калат. Краскасы минимум 10 жыл турат. Силиконовый краскада краскаланат. Мына краскада ушундай краска. 20 жылда эле краскалабай койсоң боло берет. Силиконовый краска, атай фасадтын краскасы да жууп, неме кылсаң кайра жашарып кала берет. Мисалы үчүн азыркы фасадтар көп эле декордон жасап туруп, пеноплекстен сыртынан катырып койгошат го. Ал түшүп калат да 5-10 жылдан эле. Биздики 5-10 жылдан, 15 жылдан кийин дагы башка светке боеп койсоң кайра эле жаңы болуп калат. Азыр мына видеодон көп тартып аттым да менчи. Мына каналдар онча көрүнбөй калат экен видеодочу. Буну живойун көрсөң адай сонун чыккан. Үйдүн сыртын көрсөң ичине киргенге эле карап отура бергендей. Краскалаганда серий светти чачып алган. Серий светти чачып алган себеби мына каналдар чуңкур да ичине кирип кетиш керек краска. Экинчисинде кылканы жок валик менен тарткан сарык основнойнчу. Тартканда мына валиктин кылканы жогу мына чуңкуруна кирбейт. Краскачы. Мына серий болуп туруп раствордо урулган облицовка кирпичтей болуп чыгып калат да. Бул жерде сиз жана айтып атпайсызбы? Мунун ушул эле форманы бул жагына да кылса болобу же кандай? Ооба, бул жагына да кылса болот азыр. Бул жагына да койсо болот. Бул жагына да мына 10 сантиметрлик, 20 сантиметрликтери бар. Каласаң кичине кыркып туруп коюп койсо болот. Мына ушул. Мындай кылып койсо да болот. Краскалап койсо. Бул размери тууру келбей кала турган болсо 20 сантиметрлиги бар. Кичине кыркып туруп коюп кое берет. Булар бул жерин неме кылып коюштур. Краскалап эле коюштур неме. Шпателден тартып турупчу. Азыр биз ушул эле азыркы айткан нерсени бул жактан көрсөтөлү. Мына жерде бурчунда турат, көрүп турасыздар. Биринчи облицовканы жабыштырып чыккан. Бул жакта көрүп турасыздар. Анан азыр биринчи краскасы берилген, Бул краска ошондо ичин краскалап чыккан да. Пульсатор менен чачкан да, мына ичине кирип кетет да. Экинчисин валик менен тартат мына. Кылкан жок валик менен тартканда эле мына кирпич пайда болот да. Значит, айырмасын көрүп турасыздар. Биринчи каналдын ичтерин краскалаган, андан кийин үстүнөн негизги панелдин өзүнө сары түскө боеп чыккан. Ар кыл светке боя берсе болот. Негизи биз 15-20 үй бүтүрдүк. Кремлевский светтерди 2 этаж, 3 этаж үйлөрдү бүтүрүп атабыз. Анан
алар алыс болгондуктан ушул жакын ортодо үйдү тартып атабыз да. Экадаж үйлөргө аябай сонун чыккан булчу. Бул чекелери азыр краскаланып экен, эмес? Чекелери краскаланып экен. Чекелерин краскалаганда мынау немелери дагы прочный да. Азыр коленалардын ичин краскалап чыккан уже. Коленалар. Каласаң чачып, полный чачып жүрсең деле болот. Анан мынандай кылып кесичке менен ичине краскалап чыкса да болот. Үйдүн бул эски үй экен. Эски үйдү жаңы кылып койгонда, көрдүңбү баягы терезелерин жаңы европейский кылып түшүрүптүр да. Мына үйдү азыр эски үйдү жаңы үй кылып койгонда. Өздөрүнүн основной үйүн, жаңы үйүн нар жакта экен, көчө жактачы. Бул эски үйүн жаңы кылып койду да азыр. Бул жактан биз дагы көрсөтөлү, көрүп турганыңыздардай. Үйдүн арткы тарабы дуал жагы эсепте жасалып бүтүптүр. Азыр ылдыйкы мындайча айтканда сокольный часть калыптыр. Бул жактын биринчи немелерин бириктирип, ортолорун жабыштырып чыгыштыр. Азыр эми сырдоо иштери жүрүп жатат. Мен бул жактан сиздерге көрсөтүп коеюн. Дуалга панелди жабыштыргандан кийин краскаланган жана краскаланбаган бөлүгү мына ушул жерден көрсөңүздөр болот. Бул жакта мына бурчу калыптыр азыр. Краскаламаган жер. Сиз айтсаңыз, азыр бириккен жерлеrini агарып турат да, ал эмне менен кошуп чыккан? Ал аракс клейге, аракс клейдин 1 литрлигине 5 литрлик сууну аралаштырып алат дагы. Кадимки үйдө шпатлевка кылат го үйдүн обойго чейинчи. Ошо шпатлевкага ошо клейден аралаштырып туруп, суюк кылып туруп, Уланган жерлерин, уланган жерлерин алги торт сыккан неме болот го, клёнка. Кондитерскийлер жасатат. Ошондой клёнкага салып алып туруп, мынандай уланган жерлерине мынандай кылып сыгып чыгат. Крем сыга турган эмеге салып. Сыгып туруп, торт сыккан неме клёнка менен неме сыгып чыгат. Мындай айланасын мындай кылып уланган жерин эле. Уланган жерин неме кылат дагы. Сыгып чыккандан кийин кесичке менен сууга малып туруп мындай кылып туруп тегиздеп коет. Үстүнө краска чачканда билинбей калат. Үстүнө краска чачылганда ал жер көрүнбөй калат. Мына көрүп турасыздар, краскаланган жери бул, ал эми краскалана турган жери тиги жакта. Бул жакта бурчун дагы көрсөңүздөр болот. Анан айта кетчү нерсе, буну панелдин ичинде сеткамактын зымдарын салабыз, армированный. Транспортировкада сынбайт да. Алыска алып Алыска апарсаң, Владивостокко апарсаң деле сынбайт. Мына көрүп турасыздар, бая айткандай, үйдүн негизи дуалы камгыштан. Мына бул жери камгыш. Камгыштан болгон эски үйдүн сыртын мына ушундай заманбап облицовка панелдер менен жасалып аткан чагы. Андыктан сиз дагы эч ойлонбостон үйүңүз камгыш болобу, пакса болобу же кандай болбосун, эң негизгиси шубалган болсо. Мына панелдин артына пена клей болот го. Пена клейдин пистолет менен мындай кылып туруп, үч жерине мындай сыгып туруп, мына катырып койсо, bundan da pışık болуп калат. Бул азыр немеге катырган экен. Пеноплекскечи. Аркасына пена клей сыгып койсо, удара прочный болуп калат. Келип тепсең дагы эчтеке болбойт. Азыр мына өзү деле прочный мына. Эчтеке болбойт. Бунун артында эчтеке жок азыр. Ичинде сеткамактан зымуу болгон үчүн армированный да эчтеке болбойт. Өзү рейкага катыргандан көрө стенага катырган жакшыраак. Удара прочный болот да. Бирөө келип мындай уруп көрсө же таш менен урсаң дагы сынбайт. Негизи буга буйртма кылгандар, эгерде алыс жактардан болуп калса кандай кылабыз? Алыс жактардан болуп калса, эми кичине түшүп беребиз. Немесин, жол кересин эске алыпчы. Өтө эле алыс жактан. Көлдөн же Бишкектен же Нарындан болсо, жеткирүү жагы эми азыр 21-кылымда. Ат араба менен же эшек араба менен ташыбайсың. Бүгүн салсак эртеге саарлап ала бересиңер. Сиз буга чейин Кыргызстандын кайсыл аймактарына чейин жеткирип аттыңыз да? Бишкекке жөнөттүк, Көлгө жөнөттүк, Таласка. Бул жакта Оштун атырабынан айтсак, Жалал Абадтын Алабука, Аксы. Демек, почти 7 облустун бардык бурчуна чейин. Мады, Ноокат, Араван. Мен сиздерге бүгүн буга чейин жөн гана биз жасалган жерин, андагы продукцияларды көрсөткөнбүз. Бүгүн ушул практика жүзүндө үйдүн сыртына жабыштырылып жасалганын сиздерге көрсөтүп атабыз. Ар бир терезе, ар бир эшиктин чекелери өзүнчө башка түрдөгүсү, негизги дуал өзүнчө башка, ал эми үйдүн ылдыйкы тарабы сокольный часть деп коебуз. Ошол жагы өзүнчө. Ар бир үйдүн өзүнүн жараша. Мына обрамлениеде чыкса, үйдүчү. Дыштыкы да кичине болгончо өтө сонун чыккан. Бул жакта мен сиздерге түшүндүрүп өтөйүн. Негизги үй бул жакта, ал эми бул жакта ошол душовой ажатканалар бар экен, ушул жерине чейин дагы толук жасалыптыр. Эгерде сизде дагы ушундай үйүңүз болуп, бирок камгыш же пакса болгон болсо дагы эч ойлонбостон мына ушинтип шыбалгандан кийин эле
фасадный панелден заказ кылып туруп жабыштырып койсоңуздар болот. Эми бир суроо да сизге. Бул жаңы заманбап курулуш каражаты, бирок муну катырганда усталарды кантебиз? Же өзүнүн устасы барбы, же баары эле өздөрү катырып алса боло береби, кандай болот? Уста маселеси эми бизде бир эле өзүбүздүн айылга же биздин районго сатпайбыз да. Ошон үчүн усталар барбай калышы мүмкүн. Анан устаны бул негизи эле мунаны катырган балдар азыр биринчи жолу катыргандар. Устамын дегенди баардыгы катырып берет мунучу. Видеосун жөнөтүп коебуз. Отделка кылып жүргөндөр, шубакчылар деле колунан келет. Отделка кылып жүргөн шубакчылар, жыгач уста баардыгы катырып берет. Демек баягындай бир татаал жери жок, баары татаал жери жок. Биз өзүбүз түшүндүрүп коебуз сатып алган адамга. И видеосун жөнөтүп коебуз. Катырып аткан видеосун. Консультация бересиз. Консультация беребиз. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр. Демек, эгерде сиз муну сатып алсаңыз, муну эгерде өзүңүз деле бир аз усталык ачымыңыз болсо, өзүңүз деле. Стенасы тегиздер өздөрү катырып алып атышат. Стенасы өтө тегиздер. Кээ бир устачылыкка кичине шыгы бар адамдар өздөрү эле катырып алып атышат. Анан эң негизгиси бул панель мунаны катыргандан кийин үйүңү бузгу дери турат да. Эң жакшы жери ошол. Азыр 5-10 жылдан кийин түшүп калат го. Немелер, декорлорчу. Бул өмүр бою турат. Кааласа боёгун алмаштырып турса болот 10 жылда. 10 жыл, 15 жылда, 20 жылга дери тура берет бул краскасы. Өңөчпөйт. Негизи өзү канча жылга чейин чыдайт, чыдамкайлуулугу? Чыдамкайлыгы биз бул өзү мынау немесине бышыктыгына дагы өзүнүн немелерин кошобуз да. Мынау 40 жыл, 50 жыл турабы, бир кылым турса деле мынау сукаланып түшпөйт. Гарантия беребиз. Суу тийсе дагы эме. Суу тийсе дагы, суу тийген сайын бул цементтен жасалат. Сапаты аябай жакшы. Цементтен немен сууну чачкан сайын пиши берет наоборотчу. Краскасы кандай? Жөнөкөй краска болобу же өзүнүн краскасы барбы? Өзүнүн краскасы, силиконовый краска болот. Силикон красканы азыр биз Favori деген красканы сунуштап атабыз, ошол краска аябай. Базарда бар, мындай боштукта айтканда баракелүү болуп атат да. Неме чүйүшкө айтканда берекелүү. Көбүрөөк жерге жетет да, башка краскаларга караганда. Бүгүн сизде мунун канча түрү бар? Мисалы бул негизгиси, бул чекелери, бул сокольный части. Ал жакта болсо бурчтары. Ошондо 4-5 түрдүүсү чыгат. Ооба. Үйдүн бурчуна дагы, четине, айнектин четине, негизгисине, анан сырткары ылдыйкы сокольный часть деп коебуз. Анткени биз баягы жамгыр, кар, суу көп тие турган жери ушул жер. Бул жерде болсо жакында бурчатка басат экен, ошондуктан ылдыйна бир аз орундук калтырып коет. Мына фундаменттики 4 кылы бар. Азыр бир кылын катырышты булар. Ушундай таштын мозаикаларынын башкачалары да бар. Кирпич сыяктуу чоң немелери бар. Мындай мрамор сыяктуу башкача немелери да бар. Мунаныкы 2 кыл болот. Клинкерный кирпич дегенде болот. Мына жерлер тырыш болот. Беркинде протекторго окшогондор бар. Тырыш. Түшүнүктүү. Бул тегиз экен да? Бул облицованный кирпич дегени. Клинкерный кирпич дегени дагы бар. Анысыз мындай жерлер тырыш болот да. 2 кыл свет көрсөтөт ал клинкерный кирпич деген. Андагы видеосун киргизебиз кийинче. Так, муну дуалга кантип катырабыз? Эрежелери боюнча түшүндүрүп берсеңиз. Катырганда мындай сверло колдонулат. Кафель теше турган сверло. Мына жеринен 3 жеринен 4 жеринен тешет. Өзүнүн орундуктары бар, теше турган. Орундуктары бар. Мына мен тешкен кезде, тешилгенде нар жактан мынанын изи чыгып калат. Чаң болуп. Чаң болуп изи чыгып калат. Алып туруп, мына алып туруп. Муну алып туруп, мынаны изи чыгып калды да. Ушул жерден бур менен тешип туруп, чопикти тыгып туруп, анан саморезди уруп коет. Муну койгондон кийин, ушундай болот. Түшүнүктүү. Мына ушундай, бул уста кылыш керек сөзсүз түрдө же алган адам өзү деле жасап алса боло береби кандай? Уста кылыш керек негизи, бирок кафель жабыштырып жүргөн ustaлардын баарын эле жабыштырат. Устачылыктан кабары бар адам болсо, көрүп үйрөнүп алса деле болот. Кафель сыяктуу только бескилей урулат да. Мына катыргандан кийин саморез уруп катыргандан кийин. Нар жагында чопик кармап калат. Мынаны кайра чыгарсаң чыкпайт. Кичине чыгып туруп, чыкпай калат. Буну кокс нит отургузуп алгандарчы. Немени саморезди кыркып анан чыгарасың да. Бир катырылгандан болду чыкпайт. Үйүңө качан бузам десең, ошондо эле бузулбаса, а так өзү түшүп калбайт, башка декорлорго окшоп. 3-4 жылдар түшүп калып атпайбы? Демек, бул бардыгы ушундай бетон түстө болот, катырып алгандан кийин каалаган түскө боеп алса болот, Дагы бир айта кетчү нерсе, валикти колдонууда мынандай валик колдонулат. Жүнү жок, мынаны кылканы жок. Велюровый валик. Катырганда мынандай менен катырылат. Чопиги бар. Кээ биркилер саморез деп коет, кээ биркилер не деп коет эле? Анкерный болт деп коет. Неме эгерде беспернек флекс катырсаңыз кыскарагы менен,
Tenoplex менен катырсаңар, узуну менен катырсаңар. Uzunroq buni. Мынау валик içine girip ketпейт да, мынау. Кылканы жок да, сыртында бояйт. Бояйт. Апалакка майлагандай элечи.